Кутман кеч, кандайсыңар? Арбаңыздар. Бүгүн адаттагыдай эле абдан маанилүү жана пайдалуу эфир болмокчу. Андыктан бул эфирди аягына чейин көрө турган болсоңор, өзүңүздөргө көп жакшы нерселерди аласыңар деп ойлойм. Кутман кеч, кандайсыңар? Так. Менде бир аз мүчүлүштүктөр болуп, камера лампамдын ыскөлдү калып калганына байланыштуу кичине ракурстар өзгөрүп турат, бирок ошентсе дагы бүгүнкү Кутман кеч, кандайсыңар? Бүгүнкү эфирибизди пайдалуу өткөрөбүз деген ойдомун. Андыктан баарыбыз активдүү катышканга аракет кылалы, анткени бул биздин жашообузга мындай түздөн түз таасирин тийгизе турган, биздин жашообузду татаалдаштыра турган жана ошондой эле жеңилдете турган бир темалардын бирөө бул биздин чечимдер. Биз күнүгө ар бир саатта, ар бир мүнөттө чечим кабыл алабыз. Мына ошол чечимдер биздин жашообузга кандай таасирин тийгизет, анын мааниси канчалык чоң жана ошол чечимдерди чыгарууга бизге эмне түрткү болот же болбосо кимдер түрткү болот. Мына ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Кимдер деген кандайсыңар? Кутман кеч. Кош келипсиңер. Кимдер дегенде сиз биринчи кезекте адамдарды ойлошуңар мүмкүн, ата энебиз же башкалар жакындарыбыз, туугандарыбыз, балдарыбыз депчи. Но ошол эле учурда бизге дагы энергетикалык биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн кайып дүйнө сыяктуу бир ошондой бир илешмелер же болбосо мындай психологдордун тилинде жалпы жонунан программалар дагы биздин жашообузга таасирин тийгизерин бүгүнкү эфирде сүйлөшөбүз. Анда эмесе Кутман кеч баарыңыздарга. Сиздердин кандайсыңар? Розайым, кош келиңиздер. Мени биринчи жолу көрүп, случайно эле бул эфирге кирип калгандар барбы? Эгер ошондойлор бар боло турган болсо, анда бир деген санды басып койсоңор, мен бир аз болсо дагы азын оолак өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Эгер баарыбыз эле эски тааныштардан же болбосо жакында таанышкан тааныштардан боло турган болсок, анда эфирибизди уланталык. Эфир дагы бир жолу кайталайм, адаттагыдай эле абдан маанилүү жана пайдалуу болмокчу. Кутман кеч. Мен эфирлерди аз жасайм, бирок аз жасасам дагы аз эфир өткөрөм. Билесиңер, ар бир эфирден кийин көп кишилер инсайт алат, көп кишилер өзүнө пайдалуу маалыматтарды алат. Мына ошондуктан бүгүнкү эфир дагы сизге көп пайда алып келет, же болбосо жашооңуздарды жакшыртканга, жашооңуздарга жакшы таасир бергенге түрткү болот деп айтсам болот. Баарыңыздарга эле угулуп көрүнүп атамбы, ошону айтып койгула. Ким кайсы шаардан жазып атат, ошону да жазып койсоңор. Барьер вниз. Мен ким менен сүйлөшүп атканымды билсем жакшы болот элем. Күтүүлөрдүн баарын ылдыйлатабыз. Бүгүнкү эфирге болгон, мага болгон Бишкек шаар дейт Гүлбарайым. Мен дагы Бишкектен, Бишкек ысык экен. Ысык көлдө, жайлоодо жүрө берип, кадимкидей салкын аба ырайына көнүп калыптырбыз. Бишкектен ысып атабыз. Бишкек дейт. Көп эле киши Бишкекте отурат окшойт, Эфирди дароо баштаганымдын себеби бул эфир YouTube'га жүктөлөт, андыктан YouTube'да Россия дейт. Кандайсыңар? Алыстагы биздин бир бордоштор. Чечимдер. Анда эмесе мени баарыңыздар эле тааныган болсоңор, же болбосо байкап көрөйүнчү деп отургандар болсо деле эфирибизди баштай берелик, Менимче керектүү адамдар кайра баштан көрүп алышат. Саламатсыңарбы, кандайсыңар?
Жакшысыңарбы? Анда эмесе баштадык, Чечимдер. Биз ар бир күнү, ар бир саатта, ар бир мүнөттө, ар бир секундада биз чечим кабыл алабыз. Барсамбы, барбасамбы, жасасамбы, жасабасамбы, туурабы, туура эмеспи, меникиби, меники эмеспи, ушул сыяктуу жеш керекпи, жебеш керекпи, айтсамбы, айтпасамбы, турсамбы, турбасамбы деген тынымсыз чечимдерди кабыл алабыз. Бир күн бою балким мындай жөнөкөй эле чечимдерди кабыл алышыбыз мүмкүн, Кой үй жыйнайын, же болбосо кир жууйын, тамак жасайын, бүгүн бош жасайын, же кесме жасайын, же болбосо мындай жөнөкөй майда чечимдерди кабыл алыш бизге оңой эле, туурабы? Анткени ал чечимдерден кечиресиңер, ал чечимдерден биздин жашообуз анчалык эле өзгөрүп кетпейт. Макулсуздарбы? Күнүмдүк жашоодогу, каждодневный жашоодогу чечимдер биздин жашообузга анчалык чоң таасирин тийгизбейт. Ал эми биздин жашообузга таасирин тийгизе турган чечимдерди биз кантип кабыл алабыз? Бүгүн сиздерди активдүү болушуңуздарды суранат элем. Алгач эле мындай суроо берет элем. Сиз чечим кабыл алууга сезим менен чечим кабыл аласызбы, же акыл менен чечим кабыл аласызбы? Ушул экөөнүн кайсынысы? Эгерде сезим менен кабыл алсаңар, бул импульсивный, мисалы жүр бир жака десе, ой баргым келип атат, биринчи сезимдер менен, мындай каалоо тез келет дагы, ошондой чечим кабыл аласыз. Акылга салсак, баргым келип атат, бирок менин акчам жок да, же болбосо аяка жөн эле бара беремби, же аяка даярданыш керекти, же ал алыста деп экинчи иретте акылга салабыз. Мына ошол сиз чечим кабыл алаарда, көбүнчө маанилүү чечимдерди кабыл алаарда сезим сизди башкарабы, же акыл башкарабы? Мына ошол суроого жооп берсеңиздер, анан андан ары темабызды улантмакчыбыз. Активдүү катышабыз, активдүү катышкандарга дагы өзүнчө бир дагы өзүңөргө ала турган инсайттар болот. Жаңы кошулгандарга дагы айта кетейин, сиз маанилүү чечим чыгарыш үчүн сиз биринчи дегенчи акыл менен дейт биякта Гулия акылга таянасызбы, же сезимге таянып чечим чыгарасызбы? Эң кызыктуусу жооп жазып, бул суроо жоопко катышып отургандарда дагы кандай десем, результат мындай пайда көбүрөөк болот да. Сезим менен чечим чыгарганга аракет кылып жатам дейт Роза айым. Акыл менен дейт Сыдыкова, по-моему, Фарида деген кыз болсоңуз керек, Акыл менен. Бул абдан маанилүү суроо. Сезим менен так санайбыз, акыл менен 3 адам, сезим менен 2 адам. Сезим менен акыл менен сезим менен 4 болуп келет. Сезим менен, акыл менен. Ушул экөөнүн кайсынысы менен сиз чечим кабыл аласыз? Кайсыл нерсеге сезим менен Миреже кандайсыз дейт. Жакшы, мына өзүңүз кандайсыз Алтын? Сезим менен. Сезим менен деп жазгандар скорее всего сабактан өткөн сулуулар окшойт, Акыл менен дагы акыл менен. Биздин Наргиз айым акыл менен чечим чыгарат. Бермет айым акыл менен
сезим менен то есть жүрөк менен сонун 50/50 мынакей Ширин айым мындай бизде акыл карачаштар да бар 50/50. Эң биринчи ой кандай деп ойлойсуңар? Мындай биринчи ойлоносуңарбы? Ушуну ушундай кылсам депчи. Анан акылга салып, ошо болобу болбойбу деп туруп, анан кийинки экинчи ой болуп калат. Кандай деп ойлойсуңар? Биринчи ой каяктан келет бизге? Эң алгачкы тун ой. Эми экинчи суроо. Кечке суроо берет дебей, жооп бериңиздер суроого. Биринчи, первая мысль откуда она идет? Эми кээде орча тагыраак суроо берилет да. Первая мысль, она от кого? Откуда она идет? Эмоциядан, кичине туура месирээк, Ширин. Акылымды уксам мынча болбойт болчума окшойт, сразу принимаю решение. Чыныгы ой жүрөктөнбү дейт, акылдан. Жок, кичине туура ойлонуңуздар. Биринчи мындай бир нерсе оюңузга келип кетет го. Первая мысль, она от кого? Потом биринчи ойдон кийин экинчи ой келет. Первое идет мнение, да, мысль, а второе кызыктуу болот. Дальше биринчи оюңарга бир нерсе кылт дейт го, мисалы чечим чыгарарда делечи, мисалы машина сатып алганы бардыңар дейлик, анан ошондон но машинаны алыш керек дейсиңер го, жүрөктөн дейт. Анан кандайдыр бир себептер менен албай коесуңар, анан кийин болсо өкүнөсүңөр го, ай ушунда ошол машинаны алсам болмок. Же болбосо бир жерге барыш керек болчу, биринчи жүрөктөн анан акылга салам дейт. Ширин. Биринчи ой Аллахтан дейт. Ошол сөздү уккансыңарбы? Первая мысль – это от Бога дейт. Ким уккан ошол? Биринчи сиздин оюңузга келген, мисалы бир адам сизге жакпай калып, анан ал киши менен мындай мамиле түзбөш керек деп мындай жүрөгүңүзгө бир кылт деп ой кетип, анан кайра ой жок, ал деген тигинин таанышы да, ал мындай да тигиндей да деп өзүңүздү жооткотуп акылга салгандан кийин, анан кийин ошол адам чындап эле жаман киши же болбосо сизге туура келбеген киши болуп калат. Уккам дейт Наргиз. Анан айтасыңар го, тетиги биринчи ойлонгон оюм эле туура болуп кетет экен деп. Да, и она правильная. Первая мысль, она от Бога. Эң биринчи биздин оюбуз бул Аллахтан берилген, жүрөктөн чыккан нерсе да. А кийин болсо биз аны дароо акылга салабыз. Акыл деген сөздү маанисин карап көрсөңөр, ак кыл дейт да. Жазып көрсөңөр деле болот. Акыл деген сөз эки сөздөн турат, ак кыл дейт. Просто кийин оңойлоштурулуп бир к тамгасы мындайча айтканда жоюлуп кеткен да, ак кыл дейт. Бирок биздин жашоодо ар түрлүү өңдөр бар да. Даже градиент, бүгүн кушкамды да туура тандаган окшойм. Көк өң бар, розовый, ак, жашыл, сары. Все цвета радуги. А биздин акылыбыз, мозг, он всегда бизди рамкага салат. 4 бурчтуктун ичине кылат да. То есть ак болуш керек да. Андай болуш керек, мындай болуш керек, мындай болбош керек дегенде. Интуиция алдабайт деген чын да. Туура. Интуиция сиздин жүрөгүңүздүн добушу десем болот. Поэтому наше тело
оно всегда честное с нами. Биздин денебиз бизди эч качан алдабайт. Мисалы, кыргыздарда мындай сөз бар да, түсү ийгиден түңүлбө дегенчи. Мындай келбети мындай жакшы киши боло турган болсо, мындай сиз бир караганда көзүңүзгө жакшы көрүнө турган болсо, ошол адамдан түңүлбөш керек депчи. Мен чечим чыгарууда көп ойлоно берем, ал эмнеден. Как раз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Максат мырзасызбы же Максат айымсызбы билбей атам. Жазып коюңуз, Эң биринчи биздин биринчи ой, первая мысль — это от Всевышнего дейт да. Пока биз акылга салып, логикалык ой жүгүртүүлөрдү бизге дополнительно биздин чечим чыгарышка дагы түрткү боло турган, бизге ошол направление бере турган башка эмоциялар, башка кандай десем, башка сезимдер бизге жолтоо боло электе, мешать эте электе, эң биринчи бизде туура сезим пайда болот да. Бул биринчи Аллахтан. То есть жазсаңар мен депчи, мисалы, биринчи ушуну алсамбы деп туруп анан акылга салпай, жок ай кийин алам же болбосо азыр эми кымбат болуп атат да, же акча жок да, же барбай эле коеюн деген биринчи келген ойдон, то есть первая мысль, которая к вам пришла, ошону аткарбай коюп, кийин көп жолу өкүнүп калган адамдар барбы? Чыныгы күчтүү мырзам. Максат мырза. Кубанычтамын. Биздин эфирде мырзалар отурганына абдан кубанычтамын. Анткени жалаң эле айымдар эле көп болот, а бирок мырзалар окуйм десе, мырзалар өсөм, өнүгөм десе, алар мындай чыныгы кандай десем, акыл менен дагы туура иштешет, сезим менен да туура иштешкенди билет. Айымдар деле алардан кем калышпайт, бирок эркектердин логикалык ой жүгүртүүсү башкача болот да. Анан эң чоң тартиптүү клиенттер эркектер болот. Ооба. Демек силер ар бириңиздерде өкүнүп калган мезгил болгон. Таң көрө ошондой өзүмдү уксам болмок экен деп, Макулсуңарбы? Макулсуңар. Кимде еще мындай болду эле? Эч нерсе боло элек, мындай белгисиз эле, а бирок жүрөгүңөр алып учуп эле бир сүйүнүчтүү бир нерсе болгудай болуп, же болбосо тескерисинче баардыгы жакшы болуп турса деле, мындай көкүрөктө кандайдыр бир кыжалатчылык болуп, переживание болуп, анан ошол бир аз күндөн кийин ошол нерсеңер тастыкталып, то есть бир сүйүнүчтүү кабар болуп, ушуну сезип көрсө сүйүнүп аткан турбаймынбы деп, же болбосо тескерисинче коркуу сезим болуп атканда бир мындай печальный бир известияларды угуп, ушундай бир капа боло турган. Жакшымын. Сиз кандайсыз? Ошондой бир кабатыр боло турган нерсени сиздин денеңиз күн мурунтан билгенин сиз байкадыңыз беле? Менимче бул эфирде жалаң гана сезимтал адамдар отурат. Ошондуктан баардыгыбыз ушул кечте сүйлөшүп отурабыз. Менде көп болот дейт Альмира айым. Демек, бул дагы интуиция дейбиз, жана жүрөктүн добушун уга билүү. А бирок баардык эле учурда биз интуициябызды тыңшай алабызбы? Мисалы, денеде дагы момундай белгилер болот. Сүйүнө турган болсоңор, оң көзүңөр тартып, ыйлай турган болсоңор, сол көзүңөр тартып. Акча ала турган болсоңор, сол алаканыңар кычышып, бирөө менен учураша турган болсоңор, оң алаканыңар кычышкан. Ушундай адамдар барбы арабызда, жазып көрсөңүздөр. То есть интуициясы күчтүү, туюму күчтүү, бир нерсени алдын ала сезе билген сезимтал адамдар арабызда барбы? И ошол эле учурда сиз ушул нерсеге ишенесиңерби? Же жок, бул просто совпадение деп күмөндөр агабыз айткандай, жокко чыгарасыңарбы? Айттым го, кызыктуу тема болот деп.
ооба дейт, бар дейт. Демек, ишенем дейт. Көп базарда таманым кычышат дейт. Ооба бар. Бир ак сөз. Не всегда слушай свою интуицию дейт. Кандай сонун адам. Рыскуля. Ооба болот, ишенем. Анда силерге следующий суроо. Эгерде сизде мен ишенем чынында болот ошол нерсе алакан кычышат, акча алар да дейт. Айганыш бирөө менен учурашар да, оң алакан кычышат, туурабы? Сонун. Демек биз диагностикалап алдык. Менин интуициям жакшы иштейт, бирок эмоция алдырып жиберем дейт. Сонун, бул жөнүндө дагы азыр сүйлөшөбүз. Анда эмесе биздин денебиз акылыбызга караганда намного, кандай десем, продвинутый десем болот, акылдуу, мындай акылга караганда акылдуу десем болбойт го, бирок аны осознанное десем болот, жеткиликтүү түшүнө алат. Бизге Аллах Таала ушул даже боло турган нерсени, боло элек нерсени ыйларда оң көзүн тартат, сүйүнгөндө сол көзүн тартат дейт. Сонун. Бизге ушундай осознанный дегендин кыргызчасын айткылачы. Билимдүү, сезимтал дейбизби? Сезимтал денени берген. То есть бизге еще шестое чувство деп коет, акылман. Антсек деле болот. Шестое чувство деп коет, бизге ушунчалык көп сезимдерди берген, туюмдарды берген, ошол эле учурда акылды берген, бардык нерсени түшүнүш үчүн денебиз ушунчалык осознанный. Аллах Таала биз бактылуу жашаш үчүн бардык шарттарды түзүп берген. Жөн гана шарттарды түзүп бербестен бул жашоого келген биздин өзүбүздүн ала турган тажрыйбаларыбызды дагы өтүүгө ушундай бир кээ бирлер айтат сыноо депчи, мен сыноо дегенге деле кошулам, бирок ошол эле учурда биз аң сезимдүү, бул дагы туура келет, бул кыргыздын ар бир сөзү туура келет, бирок мындай так даана айтканда осознанный дегенди мен шашпай изилдеп айтып берейин. Эгерде бизге ушул бардык нерсенин бардыгы берилген болсо, денебиз сезимтал болсо, аң сезимдүү болсо, акылыбыз жетиштүү болсо, анан ушул жашоодогу, ушул жарыктагы жашап өткөн өзүбүздүн тажрыйбаларыбызды дагы жашап өтүш үчүн биздин жаныбыз дагы өзүнчө бир кандайдыр бир контракттарды, договорлорду түзүп, анан ушул тагдырларды, ушул турмуштарды өзүбүздүн эркибиз менен, свобода воля, чыныгы эркибиз менен макул болуп, кабыл алып, келип жашап атабыз. Анан биздин жакшы жашашыбызга ошол сыноолор дейсиңерби, ошол тажрыйбалар дейсиңерби, ошол кыйынчылыктар дейсиңерби, же болбосо ошол жашоонун оош кыйыштарынын баардыгын өтүш үчүн бизге аңдап тандап берүүдө туп-туура. Осознанный в точку сказали. Чоң рахмат. Аңдай турган акыл эсибиз, сезе турган, түшүнө турган, түшүнүктүү болуп, бардык сезимдерибиздин бардыгын туура берген болсо, эмне себептен биз туура эмес чечим чыгарып, өкүнүчтө калабыз? Сиз ошол суроолор жөнүндө ойлонгонсузбу? Эгерде биздин акылыбыз толук, бардык бизге жашоого керектүү
аң сезимибиз, көргөн көзүбүз, уккан кулагыбыз, сүйлөгөн оозубуз, илимибиз, билимибиз, денедеги сезимдер, интуиция десиңерби, туюм десиңерби, ички сезим десиңерби, көрөгөчтүк десиңерби, дейик койчу, адамга керектүү бардык сезимдердин бардыгын берген болсо, программа го дейт. Ошол сезимдер менен биз ошол сезимдерди башкаруу менен, руководствуясь этими чувствами, почему мы принимаем неверные решения и после очень сильно сожалеем об этом. Эмне себептен биз туура эмес чечимдерди чыгарып алабыз жашообузда. Анан ошого өкүнүп, кайгырып жашайбыз. Жана ошол биздин чечимдерди чыгарганга эмне себептен интуициябызды четке жылдырабыз, акылыбызды четке жылдырабыз, сезимдерибизди четке жылдырабыз да кандайдыр бир түшүнүксүз эмоциялар калдырып, бизге тоскоолдук жарата турган чечимдерди кабыл алабыз. Ушул суроого кандай деп байлойсуңар? Бул чыныгы суроо жооптоо сиздин ичиңизде катылып жаткан көптөгөн жооптор сиздин азыр түмөн суроолордун арасынан туура жооп таап, балким жашооңузга бир жакшы өзүнүн таасирин тийгизе турган сабак болмокчу. Биздин туура эмес чечим чыгарышыбызга ким себептүү? Анда ушундай суроо берейинчи. Эмне себептен биз туура эмес чечим чыгарабыз дегенде узак болуп кетет окшойт. Кайсыл эмоция, кайсыл адамдар денебизди сезе билбейбиз, ошон үчүн туура эмес чечим чыгарабыз. Шайтан кийлигишет дейт. Көргөнсүзбү шайтандын кийлигишкенин? Келбети кандай экен шайтандын? Билесизби, билбейсизби? Акылыбыз дейт. Шайтан деген сөздүн маанисин чечмелеп берейинби? Шайыңдан тан дейт. Шай деген эмне? Күч кубат. Тан деген күч кубаттан кайт деген сөз. Өзүбүз кыска ойлонуп алабыз дейт Фируза айым. Программалар дейт. Мисалы, жалпы жоонунан айтып атасыңар программалар деп. Башка адамдарды биринчи орунга коебуз дейт. Дагы мынакей 28 адам отурабыз. Жооп жазган 3-4 сырткы жашоону гана көрөбүз, ичибизге көңүл бурбайбыз дейт Роза айым. Биз туура эмес чечим чыгарганга ата-тектен келген программалар дейт. Мисалы Гүлбарайым, коркуулар дейт, акылга салабыз, оюбуз кыска же шашылыш эмоция дейт, коркуу сезим дейт. Эми туура келдиңер. Коркуу сезимден көптөгөн чечимдер башка багытта кетет. Эң туура, эң биринчи биздин чечимдерибиздин туура эмес дегенди мен айткым келбейт, туура эмес деп. Бирок бизге жолтоо болгон, бизге керексиз чечимдер чыгышына эң биринчи себептер бул биздеги коркуу сезимдер. Хорошо, разобрались. Коркуу сезимден кийин азыр бул нерселер жөнүндө дагы кенен сүйлөшөбүз. Коркуу сезимден кийин дагы эмне жолтоо кылат биздин туура чечим чыгарууга? Эмоцияларды билип алдык. Коркуу сезим бизге жолтоо болот дагы активдүүрөөк катышабыз. Эң биринчи, эң чоң сезим бул коркуу сезим. Коркуулардын дагы подгруппаларына карай турган болсок, бул эң биринчи өлүм коркунучу. Андан кийинки эле коркуу бул страх публичных выступлений. Мына мен окшоп силердин алдыңарга чыгып сүйлөгөн. Үчүнчү коркуу аудитория дейт, саламатсыңарбы дейт. Саламатчылык. Ишенбестик.
неверие. Эл эмне дейт? Эң туура. Жаман ойлор, көнгөн адат. Молодецтер. Сомнение. Ой, жакшы кыз экенсиз, Саттарова дейт. Көмөн. Билесиңер ушул сөздү? Все, комментарийлер бүттү. Сомнение. Туура айганыш. Сомнение. Токтодук, комментарий. Пока жазбай турабыз. Эң биринчи биздин чечимдерге туура эмес чечим чыгарышыбызга ушундай эле айта берейин. Эми бүгүн силерге түшүнүктүүрөөк болсун деп. Эң биринчи туура эмес чечим чыгарылышына бизде коркуу сезим. Здравствуйте. Здравствуй, красавица моя тоже. Эң биринчи чечим чыгарууга жолтоо болгон бул коркуу сезим. Коркуу сезимдердин көптөгөн группалары бар. Аны кааласаңыздар дагы бир эфирлерде же болбосо бактын ачкычтарында терең камтылган бул тема. Коркуу бул эң биринчи өлүм коркунучу болот. Самый большой страх — это страх смерти. Кийинки страх боло турган болсо, это страх публичных выступлений. То есть элден бөлүнүп, элдердин баардыгы бет маңдайын карда турганда силер жалгыз калып сүйлөгөн. Потом страх осуждений, потом страх одиночества, ошонун бүт баардыгы кете берет. Бул коркуу сезим аркылуу коркконубуздан биз туура эмес чечим чыгарабыз. Экинчиден болсо сомнение. Сомнениянын кыргызчасы күмөн. Бирок мен сиздерге орусчасын түшүндүрүп берейин. Эми баарыбыз эле кыргызча, орусча же говоришь, ошон үчүн бизге пайдалуу болот. Иренжибеңиздер, казактар айткандай орусча сүйлөп атат деп. Есть мнение. Бир ой бар, Биринчи ой кимден дедик? Аллахтан, Первое мнение, первая мысль — это от Бога дедик. Так, мисалы, могу кружка жагып калды дейлик, Өңү дагы, өзү дагы прям сонун экен. Ой, сонун кружка экен деп алам дедиңер. Биринчи импульс кетти, желание кетти, сезимдер ойгонду, кружкага жактыруу болду, ичиңерде каалоо пайда болду, чечим чыгайын деп калды. Мен мына кружканы алам деп чечим чыгарайын деп калганда эле биринчи ойдун жанына экинчи ой келип калды. Есть мнение, а если что-то станет рядом, мисалы мен бактын ачкычтары аттуу курста окуйм. Мисалы, жанымда Роза айым окуйт, ошол эле курста. Мен дагы окуйм, Роза айым дагы окуйт. Экөөбүз тең бир курста окуйбуз. Демек биз кимбиз? Курсташтар. Сокурсники. То есть биздин акыбалыбыз бирдей, статусубуз бирдей. Мисалы, бир жерде чогуу иштейбиз. Рыскүл айым менен бирге иштейбиз. Ал дагы ошол мекемеде иштейт, мен да ошол мекемеде иштейм. Демек биз сотрудники. Демек экөөбүздүн статусубуз бир. Эгерде мынакей Венера айым экөөбүз бир бизнес ача турган болсок, экөөбүз биргелешип бир бизнес ача турган болсок, экөөбүз өнөктөшпүз. Өнөктөш болгондо орусча эмне дейт? Соучредители. То есть приставка со бизди жанаша коет. Статусубуз бирдей деген сөз. Түшүнүктүү болду, Түшүнбөсөңөр кайра окуйсуңар. Демек, есть мнение, первое мнение от Бога. И жанына еще приходит мнение. Ал мынауга окшош эле мнение. Бирок бул экинчи. Күдүк ой деп коет го, күмөн. И иштин бардыгын биз тетири чечим чыгарууга түрткү болгон, ошого бизди түрткөн нерсе — это күмөн. Вот это сомнение. Поэтому мен айтып атпаймынбы? Первое мнение — это от Всевышнего, от Аллаха.
Сомнение от лукавого дейт. Жана айтты го шайтандан депчи. Демек биз мына кружканы жакшы көрдүм, алам дедим, жактырдым, импульс мисал бул импульс пайда болду, алайын десем эле экинчи мнение келди да, күмөн, сомнение. Ой, эмне кыласың? Дагы басып карап көр да, балким мындан жакшысы табылаттыр. Арзаны табылаттыр. Аны бир эле көрө калып эле сразу эле алам деп баштайсың. Кыдырып көр да. Мен кыдырып кеттим, тапкан жокмун, темселеп жүрүп, баягы кружка саткан жерде, особенно Дордойду эстесеңер, кыйналып жүрүп, баягы кружка саткан жерге келсем, менин кружкам сатылып кетти. Анан мен өкүнөмбү? Өкүнөм. Жан эле ала бербей, эмне кетип калдым? Во-первых, время потеряла, во-вторых, чарчадым, в-третьих, өзүмдүн кыялданып аткан, жакшы көрүп калган, көңүлүмө жагып калган нерсени албай калдым деп. Ушундай болгонбу бирөө жарымда, же мен делеби? Болду болуш керек, барыңыздар деле. Эми бул кружка анчалык деле маанилүү эмес. Эми ошол чечимди, чоң нерселерди чечим кабыл алардагы сомнениялар жөнүндө сүйлөшөлүк. Ким акчага алданган? Жөнөкөй эле биздин жашообузда тез эле көп кезигише турган, мисалы, финансовый пирамидаларга. Же болбосо, билбейм, эми ошо финансовый пирамида деп коеюнчу, акчаны өндүрүп берем, көбөйтүп берем, укмуш болосуң, байып кетесиң, шумдук болосуң деп акчасын алдаткандар барбы? Мисалы, мен бир эмес көп курдай ошондой нерселерге алдангам. Мен алдагам дейсизби же алдангансызбы, Максат мырза? Тууралап жазыңыз. Мен алдангам. Эч кимди алдаган эмесмин. Бирок алдаганга эле жатат. Мен өзүмө окшош башкалар да байып кетсин деп чакыргам да. 20 000, андан кийин 30 000 алдангам дейт. Ооба, менде да болгон дейт. Азыр иштер тыз деп Феника окшогон финансовый пирамидаларды дагы эстейбиз. Мына ошол биз алданып кала турганда кандайдыр бир жолтоолор болду эле, Максат мырза. Сиз акчаңызды берерде менде да болгон дейт Гүлжам алайым. Акчаңарды берерде кандайдыр бир денеңерде сезимдер же бир күмөн саноо, же болбосо, мисалы, менде мындай болгон, өзүм жөнүндө айтып берейинби? Феникого саларда, Айнурайым, ооба, акча саларда жанагындай верификация деп коебу, бетиңди сүрөткө тартып бир нерсе, короче, баягындай телефондо, компьютердагы иштерчи, ошол таптакыр эле өтпөй койгондо, бир жолу өткөрсөм да болбойт, экинчи жолу өткөрсөм да болбойт, үчүнчү жолу, анан билбейм, бир 10 жолу ошондой системаны далбит эте берип, анан акыр аягы системага менин атым өтүп кеткен. Ооба, болгон, 2 жолу акча которулган эмес, анан болбой эле тырышып которуп салгам. Кактан билем сиз жөнүндө, Максат мырза. Эмне себептен 2 жолу болбой калган деп ойлойсуз? Ким жардам берейин деди экен, бизге? Бизди колдой турган чоң күчтөр бар. Биздин өзүбүздүн оң ийинибизде периштелер бар. Аллах Таала дагы бизди бир сактайын деп, бир өзүнүн бир кудуреттерин, касиеттерин көрсөтөт да. А бирок биз болбой эле, мына тырышып эле
которуп салабыз, анан ал акчадан мага керек эмес иш болчу, менин чыгымга чыгара турган. Ооба, ал чыгымга чыгара турган иш болчу. Бирок эмне себептен биз ошого макул болдук. Ошон үчүн которулбаса керек. Ооба. Сизди даже керек болсо денеңиз кээде колуңар постоянно эле туура набирать этип аткан ушул манжаларыңар туура эмес цифраларды да басат. Дене керек болсо сизди сактайын дейт да. Ошол туура эмес шагтардан, опрометчивый кадамдардан, керексиз кадамдардан бизди даже өзүбүздүн денебиз, өзүбүздүн аң сезимибиз бизди сактап калганга аракет кылат. Бирок биз эмнеге салабыз? Акылга. Дене айтып турат дейт. Ооба. Же ооруп каласың, же үйгө киши келип калат, же балаң ыйлайт, же барганга эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт. Билбейм, алданып калдым, тиги киши дагы алдап салган дейт. Кеп ал кишиде эмес, бүгүн аларды күнөөсүн кайрадан көтөрүп эстеш үчүн эмес, биз өзүбүздүн чыгарган чечимдерибиз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен да карточкам иштебегенине карабастан берип алданып калганмын дейт. Вот Айнурайым. Дагы барбы биздин арабызда ушундай чечим чыгаруу жөнүндөгү бүгүнкү тема ар бирибизге чоң сабак болот деген үмүттө, жакшы ишеничте бүгүнкү сабакты айтып берип атам. Бул жөн гана сабактар эмес, бул эч кайсы китепте жазылган эмес. Бул автордук методиканын аркасында көптөгөн сабактардын, көптөгөн көз караштардын, тажрыйбалардын, жашоо турмуштун жана ошондой эле баамдоочулук касиеттердин аркасында келип чыккан пайдалуу, адамга керектүү сабак деп айтсам болот. Мына ошондуктан активдүү катышсаңыздар жакшы болмок. Балким бирөө жарым сиздин дагы алданып калганыңызды билип өмүр бою шылдыңдайт деп отурсаңыз, ал дагы өзүңүздүн ишиңиз. Бирок монтип кайра жооп жазып кайтарым байланышка чыккандарга инсайт деп коебу, же болбосо түшүнүк көбүрөөк болот. Анда эмесе биздин ошол шашылып, именно азыр акча жөнүндө кеп болуп атат. Акчага алданып калганга чейин биз акчабызды жөн гана берип салганга чейин, алданганга чейин бизде көптөгөн знак деп коебу, белгилер болгон. Карточка иштебей калган, же дагы бир нерсе болуп калган, же интернет өчүп калган, же кылып туура эмес логин басылып калган, туура эмес пароль жазылган дей койчу, ошондой бир жолтоолор болгон. Бизди салба ал сага туура эмес, ал сага мындай пайда алып келбейт, сен алданып каласың деген ички туюмубуз, мындайча айтканда ички кечиресиңер, ички туюм ушундай чырылдаганда. Бирок биз аны эмне кылганбыз? Четке жылдырып туруп, подожди, мага акча керек могу жерден, азыр мен 20 000 салсам мага деген 200 000 кайра келет деп ошондой ишеним болгон. Мына ошол ооба жанымда адам которбо кереги жок десе болбой которгом дейт. Рахмат Максат мырза, искренний сиздин жазган жоопторуңузга бул көп адам үчүн маанилүү. Мына жерде группада отурган адамдар жаза албаган нерсени, бул нерсеге ар бирибиз эле кабылганбыз. Просто не у всех хватает смелости дегендей, сизде болгон чыныгы мырзалар бул нерсени ачык айкын айтып бергенине мен терең ыраазычылык билдирем. Демек, биздин ошол сезип, балким ички сезимибиз сезип билип турса дагы биздин чечим чыгарууга мажбурлаган, же болбосо биздин чечим чыгарууга түрткү болгон нерсе бул сараңдык. Ал сараңдык мага таандыкпы деп ойлошуңуз мүмкүн. Азыр сразу ошондой ой кетиши мүмкүн. Менде да отпуск акча алганда мен өзүмө жумшабай күйөөгө берем дегенде карточка жоготуп алгам. Азыр ойлосом күйөөгө бербе деген экен. Берип жүрүп күйөөгө акча барталбайт деген менде да болгон. 40 000 сом салып бергем дейт.
биздин чечимдерди кабыл алууга түрткү боло турган биздин ичибиздеги жана бирөө жазды эле ата тектен келаткан программалар депчи. Бул биздин тез, кандай десем, тез акчага ээ болуу, мындай, как кыргызча, чувство наживы. Тез бир нерсеге ээ болууга аракет кылганыбызда, анткени бизде ошол, кандай десем, тиги мына биздин мозгдо, кара куш жакта рептильный мозг деп коет. Муну кенен сабактарда айтып берейин. Мына ошол биздин эмоцияларыбызды башкарып, тез эле алып алып, тез эле баюу иретинде же болбосо ошол өзүбүзгө пайда алып келе турган биздин эмоциябызды башкара албай калганда мына ошол нерселер болот да. Сараңдык, кандай десем, кыргыз тилинде ошол эле сөз бар экен, бирок бул деле прям конкретно дал келбейт, бирок ошентсе дагы. Демек, күмөн деген, жана айттык элек го, күмөн бул шайтандан депчи. Ал эми сараңдыктын дагы бир эмоциялары ошол, айча айтканда, ач көздүк. Ой, туура айтасыңар, сараңдык эмес, ач көздүк. Кыргызча сөздөрдү кээде унутуп калам, чоң рахмат. Ач көздүк. Ач деген эмне? Голодный. Көз деген? Ач көз деген сөздүн маанисин өзүңөр түшүнүп турасыңар. То есть, из-за нехватки, жетишсиздиктен биз мындай толуп турганда ач көздүк кылган деле кишилер бар. А бирок мына азыркы биз кеп кылып аткан нерселер именно жетпегенден, анан тез ошол бир нерсеге жетүүнүн максатында ач көздүк менен ошол эмоцияга алдырганыбызда биз ушундай тагдырларга дуушар болобуз. Бирок анын аркасында азыр билбейм, ар түрлүү пикирлер жаралышы мүмкүн. Ошонун аркасында чоң бир сущностьтар бар да. Бул илешмелер деп койсок болот. Бул кайып дүйнөдөн келген бир биздин эмоцияларыбызга илешип алган ушундай бир программалар десек болот. Ошол эле учурда дагы биздин ата бабаларыбыз жашап өткөн тагдыр турмуштарынан бизге чейин келип калган программалар болот. Болсо деле көбүрөөк болсун дегенде ушул нерсе болгон дейт. Туура. Сущность дегениңиз эмне? Сущность деген бул илешме деп коет. Илешме каяктан келет? Илешүүчү күчтөр дейинби, заттар дейинби? Бул бизге көбүн учурда жана корку сезим биринчи сүйлөшпөдүкпү? Биздин чечимдерди чыгарганга эң биринчи жолтоодагы болгон же болбосо чечим чыгарышыбызга түрткү болгон бул корку сезим. Корку сезим дагы как илешме сыяктуу болот да. Ошол эле учурда ач көздүк, сараңдык дагы как илешме болот. Бул көп учурда бүгүн жолдошум айтты, мен ошондой болгом деп айттым. 1 жыл болду дедим, рас болуптур деди. Рас болсо рас болду дептир да, молодец, жолдошуңуз дагы жакшы болуптур. Зато сиз дагы бир сыр айтып жеңилдеп болуптурсуз да. Айтайын дегеним, биздин денебизде бизди байкатпай, биз этибар албай, бизди башкарып келген көптөгөн илешме эмоциялар бар. Мына ошол эмоциялардын бардыгын эле биз өзүбүзгө таандык деп ойлойбуз. Коркуунун эмоциясын дагы, ошол ач көздүк эмоцияны дагы, таарынычтын эмоциясын дагы, же болбосо деги адамга терс таасирин тийгизген көптөгөн эмоциялар бар да.
мисалы ал илешме бир көзгө көрүнбөгөн эле, бирок ошол эле учурда биздин жашообузга мындай терс таасирин тийгизген нерселер да. Мисалы сиздин башыңызда азыр чечим чыгаргыңыз келе турган болсо, мисалы кружканы сатып алайын десеңер, канчалаган үндөр чыгат. Мындайча айтканда, галаса или мындай ойлор. Бул кружканы эмне кыласың? Үйүңдө деле кружка бар да. Ой айланайын, сен бир кружкага тойбогон эмекенсиң. Апаңыздын үнү. Акчаң жок болуп туруп деле ушундай кыласың деп дагы бирөөнүн үнү. Же дагы бир мектепте сизди шылыңдаган, келеген балким мугалим болгондур, балким классташтарыңар болгондур. Ты недостоин, сага андай кружканы ким коюптур? Сен ким болуп кетиптирсиң? Мындай кружка не для тебя деген үндөр. Же болбосо шылдыңдаган бир подружкаңардын же досуңардын, сен ушундай кружка менен ичип калдың белең, сен деле окумуш болуп кеткенсиң го деген. Башыңарда канча үндөр бар. Мисалы тойго баратасыз. Кружканы оставим в покое. Тойго баратасыз. Тойго бир жашынакай аппак көйнөк же болбосо бир кызыл көйнөк кийейин дедиңиз. Кийейин десеңер эле, кийип чыксаңыз эле биринчи эле критик ким? Жолдошуңар же жубайыңар, кандай экен десе, бор деспейчи чалдагы кийимди дейди. Же болбосо, ушуну кийип барасыңбы? Артисттей болуп. Болобу ушундай, сиз сразу чечесиз ал кийимди. Өзүңүзгө жагып турса дагы, жагымдуу болуп турса дагы, келбетиңиз сулуу болуп турса дагы, ал кийимди чечип башка кийим кийесиз. Эмнеге? Анткени эл эмнеде же болбосо ошол биздин жакындарыбыздын шылдыңы же болбосо мындай бир неодобрение биз үчүн абдан маанилүү. Особенно кыргыздар үчүн эл эмне дейт деген, Я не говорю, эгер жарашпаган кийим болсо. Жарашпаган кийим болсо, анда туура эле айтыптыр, койчу алда болбой калды деп. А эгер сиз өзүңүзгө жагып, өзүңүзгө жарашып турган кийимди, мисалы курбу кызыңыздын алдына кийип чыксаңыз, что-то в этом пойдешь, что ли, койчу. Жок, билбейм, барсаң бара бер, мне не понравилось. Дегенде сиз кандай ойдо каласыз? Сиздин мнениеңиз бар, а сиз көрсөткөн киши экинчи мненияны берди, сомнение. Сомнение, күмөн, сизге күмөндүн уругун септи. Кичинекей эле бир бүдүр эле, кичинекей эле бир таарууну калтырса эле, чын эле элдер деген айтат го, анан бул такыр эле болуп кетиптир да, анан күлүшөт го, анан койчу чечип салайын депчи. Болбосо сиз ошол тойго арнап башкалар жакшынакай экен деп өзүңүзгө жагып, жарашып, күзгүдөн канча жолу көрүп алган кийимиңизди кийбей калышыңызга сиздин чечимиңизди кабыл алышына кимдер түрткү болгон? Элдердин ою. Ал адам кандай ойду айтты? Сизди жакшы болсун деп айттыбы, же өзүнөн ашып кетпесин деп, менден да сулуу болуп кетпесин деп айттыбы? Ал уже другой вопрос. Поэтому бүгүнкү биздин эфирде сиз чечим чыгараарда сиз өзүңүздүн сезимиңизге, өзүңүздүн мындай көкүрөгүңүздөгү сиздин жагат турган Кутмангеч Мирайым ретритасы көлдө өтсө абдан жакшы болмок эле, жакыныраак жерде болсо күйөөм мага критика жагынан кылган жагынан биринчи место алат. Почему ал кишилердин критикасы сизге иштейт? Анткени сиз өзүңүздү өзүңүз критикалайсыз. Эгерде сиздин жан дүйнөңүз бир жай акыбалда болсо, өзүңүздү сүйгөн болсоңуз, өзүңүзгө ишенимдүү болгон болсоңуз, өзүңүздүн бир сонун кийим, өзүңүзгө жарашыгын өз көзүңүз менен көрүп атасыз да, демек өзүңүздүн чечимиңизге бекем туруп, сага жакпаса мага жакты, мен өзүмө жагат, жарашат, ошондуктан бул кийимди кийем.
мага бул кружка жакты, ошондуктан бул кружканы сатып алам. Мисалы биякта ким жазып атат? Жылдыз айым жазып атат. Мага ретритке барыш абдан жагып атат. Демек барам. Биз эң көп кетирген катабыз, биз күтүүдө жашайбыз. Элдер эмне дейт? Элдерге жагабы? Элдердин ою менен жашайбыз. Я не говорю, что элдин ою менен жашабай там аморальный же болбосо мындай социумга жакпаган кийим кечектерди кийгиле деп айткан жерим жок. Кеп биякта жарашыктуу келбетте, жарашыктуу кийимде, туура жумушта, өзүңүзгө ыра көргөн эс алууда, тапкан акчаңызды өзүңүзгө жумшаганга, же болбосо жакшы иштерге жумшаганга, өзүңүзгө биринчи кезекте өзүңүзгө бергенди үйрөнгөндө гана сиз чечимдерди туура чыгарасыз да. А кээ бир кишилер болсо өзүнө бир кичинекей тамчы тамса эле ошону башкаларга бергилери келип баштайт да. Ай, мен кийинкисинде сени азыр алып турчу, анан тигиге берейин, апама, атама, агама, иниме, анан атаң барбы, апаң барбы, бүт бардыгына бергенге аракет кыласыңар. Анан өзүңөргө ыра көрбөгөн үчүн жанагы ач көздүк пайда болот. Потому что өзүңөргө келген ырыскынын бардыгын башкаларга таратып бересиңер, өзүңөр ач каласыңар. Анан ач көздүк жок дегенде бир нерсени 2 кылайын, 2-ни 4 кылайын деп анан ошондой денебизди укпай, интуицябызды укпай, ички туюмубузду укпай, анан ошондой иштерге кабылабыз. Мен башка эч кимге маани бербеймин, эч кимге реакция кылбайм, бирок жолдошумдун критикасын кабыл алып реакция кыламын дейт. Жолдошуңуз сиздин күзгөнгүз Айнурайым. Ошондуктан өзөгүңүздү бекемдетишиңиз керек да. Өзгөрүү бул өзүңдү көрүү деген сөз да. Качан гана сиз өзүңүздү жакшы көргөндө, өзүңүздү сүйгөнгө, өзүңүзгө ыра көргөндө, өзүңүзгө дүйнөдөгү эң жакшы нерселерди арнаганда гана силерге дагы башкалар дагы ошондой мамиле кылат да. А пока вы сами себя критикуете, пока сиз өзүңүзгө өзүңүз критика кылып турганыңызда, ал нерсени жолдошуңуз эле көрсөтөт. Бүгүнкү сабакты жалпы жонунан корутундулай турган болсок, биздин чечимдердин кабыл алышына, биз чечим кабыл алышыбызга биздин коркуу сезимдер, биздин неуверенность, өзүбүзгө болгон ишенбестик, өзүбүздө жетпей аткан же болбосо башкаларга берип койгондон кийин же болбосо өзүбүз жетпей калган ач көздүк, жана ошол эле учурда тарбия, ата энелердин, мектептин, коондун, кайын журттун, эң башкысы өмүрлүк жолдошубуз же жубайыбыздын бизге айткан мнениялары же болбосо бизге сомнение киргендердин бардыгы биздин чечим кабыл алышыбызга түздөн түз таасирин тийгизет. Жана ошондой эле биз бир аз болсо дагы тему сущности айтып кеттик, бирок бул акысыз эфирдин алкагында ал сущностьтар жөнүндө терең айтып бергенге мүмкүн эмес. Кааласаңыздар, менде азыр бир абдан кызыктуу видео материал турат да, жакында эле ушунча болду айтып берейин. Көлгө Чолпон атага барып калганымда менеджерлер бир айымды көптөн бери консультацияга келгиси келип атат, аябай жардам бериш керек болуп атат. Көптөгөн психологторго барып изденип жүрүптүр, бирок эч кимден жардам ала албай атат. Өзүндө канчанчы бир стадия, 3-чү стадиябы онкология бар экен, кабыл аласызбы деп калды. Анан билимиңизге таазим, как же я вас люблю, да чоң рахмат взаимно. Анан ошол айымды кабыл алганда ал айым 40 жыл бою жанагындай эми сущность десе эле элдин бүт баары эле жин шайтанды элестетет да.
жин шайтан кириш үчүн уже жанагы майда шайтан шабырлардын бүт бардыгы жан дүйнөңөрдү, акыл эсиңерди, денеңердин бардыгын ээлеп алгандан кийин анан ошондой чоң жин шайтан кирбесе ага чейин мындай илешмелер болот да. Бирок ал эжеде, эми эже дегенге айтайын, менден 2 жаш улуу экен. Ал киши 40 жылдан бери мына ошолор менен чогуу жашайт экен. Көзгө көрүнбөгөн илешмелер менен. Келбети дагы аябай өзгөрүп кеткен. Бүгүн Наргизага көрсөтсөм айтып атпайбы, 60+, скорее всего 70ке таяп калган аял го депчи. Жок, ал 52деги эле жаш эле аял экен. Андан сырткары келбети дагы өзгөргөн аз келгенсип, мүнөзү дагы өзгөрүп, жанындагылардын бардыгы безилдеп калганда, неберелеринде урат экен. Иши характери аябай сложный болуп кетти. Анан ошол киши менен иштегенде ал чындап денесинде, жан дүйнөсүндө жашап аткан сущностьтарды өзү чындап сезип көрсө, мен ошолор менен сүйлөшөт турбаймынбы? То есть өзү менен өзү сүйлөшүп калган кишилерди көрдүңөр беле, көчөдө кетип баратканда өзү менен өзү сүйлөшүп кете берет го. Мына ошол ичиндеги дагы башка нерселер менен сүйлөшөт да. Анан ошол кишини азыр айтайын, мен мурун критикаларды жүрөгүм менен кабыл алчумун, азыр көп нерселерди баары бир критика кыла берсинчи, өзүмдүкүн кыла берем дейт. Бул дагы бир эсептен сиздин коргонуунун бир түрү болот. Эмне десең ошо де, мен өзүмдүкүн кылам деп. Бирок алардын критикасы баары деле сизди сайгылап, баары деле сиздин жүрөгүңүздү жаралабай койбойт. Ошондуктан жан дүйнөңүздү жаркытып, өзүңүздүн асыл экениңизди, өзүңүздүн баалуу экениңизди билүүгө убакыт келип жетти деп ойлойм. Анан ошол менин кардарыма кайрылсак, канча 4 жолу Access Барска келди. 4-сүндө айтат да, мен 40 жыл бою ошолор мени башкарып келиптир. 40 жыл бою ал сөздү, мисалы мен тууралап айтып бератам да, ачууландым деп айтат да, ал болсо жиндендим дейт да. Менин жиним келди дейт да, астагфиралла. То есть менин персональный жиним келди дейт да, мага ошол. Анан мен күлүп атпайм, канча экен десем, биринчи 5 деп аткан, кийин көбөйүп көрсө көп турбайбы? Улуу сөздө уят жок, даже кечкисин ошолор менен чогуу жатып, чогуу жашап калган турбаймынбы деген бир укмуштуудай коркунучтуу көрүнүштөр болду. Анан ал нерселердин баардыгын видеого тартып алгам. Кийин азыр болсо убактым жетпей атат, бирок закрытый каналга ал видеолорду жүктөйм. Бизде жабык канал бар. Жабык каналда эртең ошол жөнүндө талкуу кылабыз. Жабык каналга кирүүнүн акысы 1000 сом. Ретрит Чолпонатада болот, Жылдыз эже дейт айганыш. Анан ошол эжекенин ар бир күнү чечим чыгарышына ошол жин шайтандардын түздөн түз таасири болгон. Күнүгө эле менин жиниме тийбе, мен жиндендим, менин жиним чыгып атат деген сөз тынбай мына ооздон чыгат. Ал эми атын атаса куту сүйүнөт дейт. Менин ачуум келди десеңиз, ачууңуз келет. Менин жиним келди десеңиз, ким келет? Ошол келет. Демек, биздин ойлорубуз, биздин сөздөрүбүз, биздин кылган амалдарыбыз, биз күнүгө кылган аракеттерибиздин бардыгы биздин жашообуздун өзөгүн түзөт. Дагы бир жолу кайталап айтам, кымбаттуулар. Эгерде бизге Аллах Таала акыл эсти, аң сезимди, жүрөктү, жан дүйнөнү, бардык түшүнүктөрдү, эмоцияларды, туюмдарды берген болсо, биз ошону укпай туруп, туура эмес эле чечимдерди чыгарып, ошол туура эмес чыгарылган чечимдердин негизинде кыйналган жашоодо, жетпеген жашоодо, кредиттер менен алышкан, же болбосо күйөөлөрдүн критикасынан чыга албаган, же болбосо капаланган, өкүнгөн, кыйналган, кээде өлүмгө жеткире турган суицидальный акыбалга жаштар тармалдашканский.
ошондой акыбалга келип жете турган жашоого ким алып келет? Биздин көз караштар, биздин ойлор, биздин сөздөр. Ошон үчүн 3 тамга деп айтылып калган турбайбы? Андай десеңер да болот, Айнура айым. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мисалы, мен сизди ооба деп койсом деле болот. А бирок атыңыз жазылып турат экен, Айнура айым, Айнура Жумакова десем, сизге жагымдуу болот да. Жагымдуу болот. Ошон үчүн да бир жолу айтам. Атын атаса куту сүйүнөт. А сиз алардын атын канча жолу атап атасыз? Канча жолу чакырып атасыз? Канча жолу алар менен карым катнашта болуп атасыз? Кеп мына ушунда. Аксес барста мен өзүм деле билбейм кандай киши келерин, бирок кээ учурда ушундай бул да Аллахтын буйруктары болсо керек, колумду коёр менен деле баягы ичтеги программалардын баары көтөрүлүп, оозу мурдуларын чойгулап, ар түрлүү үндөрдү чыгарып, ошондой дагы мезгилдер болуп кетет. Же болбосо бүгүн 3 консультация өттүм. Ошол консультациясынын бирөөсүндө бир жаш бала жан дүйнө тынчтыгына кантип келсе болот азыр, ошол жөнүндө айтып берем. Жанар айым, бир 19 жаштагы бала келиптир. Ал баланы видеого тартып алдым. Тогурган экен, тогуруп колу күйүп, өзү дагы катуу чочуган экен. Ошонун себебинде кекештенип сүйлөй албай калган экен. Мындай кээ бир сөздөрдү шарт сүйлөй атат, кээ бир сөздөрдү айта албай туттугат экен. Ошол бала менен бүгүн иштеп баштадым. Жакшы результат болсо, алардын уруксаты менен андагы видеону дагы коомчулукка, Инстаграмга чыгарам деген ойдомун. Ошондуктан биздин жашообузга, биздин ар бир күнүмдүк, ар бир секундта, ар бир мүнөттө биздин жашообуздун өзөгүн түзгөн чечимдерди биз өзүбүз чыгарабызбы? Же ал чечимдерди чыгарганга башкалар дагы түрткү болобу? Кеп мына ушунда. Эгерде бул нерсени тереңирээк билейин, бул нерсени көбүрөөк түшүнөйүн, туура чечимдерди чыгарайын, жашообуздун жаркытып, жан дүйнөбүз жөн гана тынчтык эмес, жан дүйнөнүн тынчтыгын кантип табуу эмес, Жанар айым. Жан дүйнөм кантип бактылуу, бакытка балкып жашаганды, ошол нерселерди үйрөнөм десеңиздер, анда мен сиздерди жакында боло турган Ысык көлдөгү ретритке чакырам. Бул ретрит сиздин кандай гана, кайсыл гана кычыңыңызда катылбаган сущность болобу, программа дейсиңерби, илешме дейсиңерби, сонун эфир болуп атат, ыраазыбыз дейт, энергия сонун теплый дейт, рахмат. Кандай гана сиздин жашооңузга, бактылуу жашооңузга тоскоол болгон нерселер болсо дагы, барды Кудайдан дечи, бирок ошентсе дагы илимиме, билимиме жана Аллахка таянып, ошол кандай гана программа болбосун, ошол программадан арылта турган ретритке чакырабыз. Баягы күнү Наргиза айтат, кээ бирлер медитация жасаганды үйрөтөм деп 15 000 ретритке чакыраттыр деп. Алардын да өзүнүн кардарлары бар. Алар да барса болот. А бирок чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген жакшы сөз бар. Мен көп жылдык тажрыйбама таянып, гипноз академиясын аяктаганыма таянып, өзүмдүн гипнотерапевт катары, энергопрактик, агартуучу психолог, сөздүн, ойдун, кыймыл аракеттин касиетин билген көп жылдан берки тажрыйбам бар. Адис катары көптөгөн, миңдеген, даже миңден көп миңдеген адамдардын батасын алып, алкышын алып, жашоолорун өзгөртүп, ушул жакшы бир даражага жетип келатам. Мына ошол нерселердин баардыгына таянып, дагы бир жолу айтам, Аллах Тааланын жардамы менен, Аллах Таалага таянып, сиздердин да жашооңуздарды өзгөртүүгө өзүмдүн салымымды кошоюн деп, сиздерди тынбастан Ысык көлдө өтө турган ретритке чакырам. Ретритке чейин сиз башка адам болуп барсаңыз, ретриттен кийин сиз таптакыр башка адам болуп келесиз. Ал эмне дегени? Ал ичиңиздеги илешмелерден, эмне болгон сущностьтардан, таарынычтардан, өкүнүчтөрдөн, капатчылыктардан, ошол критикага көңүл бура бере турган
бардык коркунучтардын бардыгынан арылып, баягы как младенец деп коет го. Мыкты энергопрактиксиз муну бүгүн көрдүм дейт Элмира айым. Чоң рахмат. Атайы Америкадан көп жылдан бери менин курстарымда окуп жүрүп, дагы ушул биздин чөйрөбүздөн чыкпай жүрүп, анан Кудай насип буйруп бүгүн ошол биз мындайча айтканда көп жылдан бери тааныштардай болуп, бирок бүгүн биринчи жолу жүз көрүштүк. Ушул Бишкекке келишимдин дагы себептери ушул Элмира айым ай мурунтан, күн мурунтан консультациянын акчасын төлөп коюп, ошол бүгүнкүгө Кудайым насип кылыптыр. Ошол күнкүгө келип, бүгүн ошол Элмира айым менен дагы консультация өттүк. Эрбол деген бир аксылык жигит дагы келип, Кудай буйрса, шаар сүйлөп, коркуларынан арылып, жакшы болуп кетет деген жакшы ниеттер менен ал Элдос менен дагы иштеп баштадык. Ошондой эле мен чөйрөмдө эле жүрүп, бирок ошондой илешмелерге туш болуп, аксыз барстан кийин дагы, жакшы болуп калгандан кийин дагы бир ошондой бир илешкен, бир тетири энергияларга туш болуп калган дагы бир менеджер кызым келип калды. Бүгүн ал кызды көрсөңөр, кечирим сурайм, айтсам болобу? Курсагы бир көтөрүлөт, кайра ылдый түшөт, кайра көтөрүлөт. Баягы ичинде бир жана Чужой деген кинолор билесиңерби? Тиги эмедеги фильм ужасов бар. Ошондой болуп, курсак бир көтөрүлөт, кайра түшөт, кайра көтөрүлөт. Мындай толкун болот. Эми мага көрүнүш эле го, бирок ошентсе дагы анан ал кыз консультациядан чыгаар менен сонун бир отзыв жазыптыр. Заткан Жусупованын курсун окугандар жан дүйнөнүн тынчтыгын каалайм деп айтат да, мен сизге барганда жан дүйнөнүн тынчтыгы керек деп келгем го дейт. Ооба, жан дүйнөнүн тынчтыгы бул покой в душе, это только у покойников. Жан дүйнөнүн бактысын каалаңыздар. Жан дүйнөнүн тынчтыгынын эмне кереги бар? Тынчтык деп покой только у покойников. Биздин эфирибиз аябай узакка созулуп кетти. Бул эфирди YouTube көрүүчүлөр да көрөт деп ойлойм. Күнүгө эле ойлойм, кыска эфир кылайын, бир 40 мүнөттүк, 35-40 мүнөттүк деп, бирок андай кыска эфирди өтө албайм, анткени бир теманы раскрывать эткенге деле ушунча убакыт келип жетет. Керек болот, сарпталат. Ошондуктан сабагыбызды корутундуласак, ар бирибиздин ар бир күнү, ар бир саатта, ар бир мүнөттө, ар бир секундта, ар бир сагынып калыптырбыз баарыбыз дейт. Мен да силерди сагындым. Ар бир секундта биз чечим чыгарабыз. Бардык эле учурда ал чечимдер туурабы? Мына ошол жөнүндө ойлонсок. Ар бир чечимди чыгараардын алдында бул чечим мага таандыкпы деп. Ошол жерден мен сиздерге бир практика бергим келет. Башыбызда көптөгөн адамдардын сөздөрү келет. Тети бир мугалимдериңердин, же болбосо бир курбу кызыңыздын шылдыңдаган сөзү, баягы көйнөктү кийейин дегенде, ушундай кийинип алдыңбы деген курбу кызыңыздын сөзү эсиңизге келип, аны чечип салышыңыз мүмкүн. Же болбосо мына кружканы алайын дегенде, апаңыздын кечирим сурайм. Апаңыздын кереги жок эле нерселердин баардыгын ала бересиң, акчаны жөн эле корото бересиң деген апаңыздын үнү келдиби? Же болбосо атаңыздынбы, же болбосо күйөөңүздүн урушкан үнү келдиби? Кимдин гана үнү сизге ой болуп келбесин, сиз байкоочу болгонго аракет кылыңыз. Ошол маалда сөзсүз эле медитация кылып, поза лотос кылып, анан терең дем алыштын деле кереги жок. Бир гана өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен азыр бул кружканы алгым келип атат. Же мынау көк көйнөктү кийгим келип атат. Мынау менин башымдагы ойлордун баардыгы меникиби? Мага таандыкпы? Же жокпу? Айтып кетейин, 100%-тин 98% сизге таандык эмес. Ар бир сааңыздан таасирленемин, өзүмө ар түркүн инсайт аламын дейт. Андан соң консультациянын баасы канча? Консультациянын баасы, бир консультация 10 000 сом.
Бирок ал консультациядан кийин сиз жап жаңы гүл барып алып каласыз. Практиканы түшүнүп алдыңыздар, Менин азыр чечим чыгарышыма түрткү болуп аткан ойлор меникиби? Мага чынында ушул чечим жагып атабы, жаккан жокпу? Эгер бир ойду тынбай ойлонгон болсоңор, бул ой мага кубаныч алып келип атабы, алып келбей атабы? Ушул суроолорду күнүнкүсүн күндө берип, жашооңуздарды жакшы жака буруп, бул сабак сиздин жашооңуздун өзгөрүшүнө кандайдыр бир салымын салып, пайдасын тийгизди деген ойдомун. Эгерде сабак кызыктуу болгон болсо, пайдалуу болгон болсо, бул сабак менен башкалар менен да бөлүшүп коюңуздарды өтүнөт элем. Жана сабактын астында өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазып, комментарий калтырып койсоңуздар болот. Анда эмесе, бүгүнкү сагынычыбызды тараттык окшойт. Мен баарыңыздарды терең сыйлап, урматтап, ушул сабакты көргөн ар бириңиздерди персонально ретритке чакырам. Кереметтүү ысык көлдүн жээгинде жана касиеттүү Каркыра жайлоосунда өтө турган ретрит. Каркыра менен ысык көлдө өтө берсек болот ретриттерде, бирок Каркыранын убактысы аз эле. 3 эле ретритке жетишип калсаңыздар болот. Андыктан баарыңыздарга өз колум менен чай кайнатып, самоордо даамдуу тамакты бирге ичип, 5 күн бою чогуу сиздердин болгон суроолоруңуздардын баардыгына жооп берип, укмуштуудай өзгөртүүчү практикаларды жасап, ретриттин баасын азыр кыздар жазып коет, сизге Назгүл айым. Аябай тоскоолдуктар болуп, үнүңүздү уга албай жатып, сабак бүтүп калды дейт Жылдыз Жумакова. Тоскоолдуктар болгондо барьеры вниз десеңиз болмок, бирок бул сабакты сактап койгонго аракет кылабыз. Сабакты кайра баштан көрүп чыксаңыздар болот. Ал эми сабакты көрүп отурбайм, тез эле өзгөрөм десеңиз, азыркы сүйлөп аткан сөзүм кулагыңызга жеткен болсо, анда мен сиздердин ар бириңиздерди ретритте күтөм. Мына ошол жерден 5 күн бою чогуу туруп, чогуу жатып, чогуу чай ичип, чогуу ыйлап сонун трансформацияларды өтүп, жашоонун бактысын, жашоонун чыныгы, бал даамын татып жашаганга толук мүмкүнчүлүк болот. Анда эмесе баарыңыздарга бейпилтүн, мен сиздерди жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм жана баарыңыздарды ретритте күтөм.